Социалдык турак жай маселеси адамзат цивилизациясынын ири шаарлары пайда болгондон бери көйгөй болуп келген. Байыркы Римде жарандарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн 3-4 кабаттуу инсулдар курулган. Ал баатирлүү үйлөр, бөлмөлөр ижарага берилген. Ошол эле учурда кадимки турак жайдын баасы кыйла жогору болгон. Коммуналдык чарбанын алгачкы тажрыйбасы так ошол инсулда чыккан. Расмий статистикага ылайык биздин замандын 4-кылымдын башында Римде болгону 1790 сарай жана 46602 инсулдар болгон. Римдин эң жакыр жашоочуларына бекер инсулдар берилген болчу. Ал социалдык турак жайдын түрү, бирок алардын абалы абдан кейиштүү эле. 1950-жылдары Сент-Луи шаарында эң негизги көйгөйлөрдүн бири кембагал жарандар жыш жашаган караңгы конуштар эле. Бул маселени чечүү үчүн 33-11 кабаттуу имараттан турган Пруит-Айгоу жаңы кичүү району курулган. 54-жылы биринчи ижарачылар шаар бийлиги тарабынан орто класс үчүн бейиш катары сыпатталган жаңы социалдык үйлөргө көчүп киришти. Бирок бир нече жыл өткөндөн кийин ага чейин абройлуу деп эсептелген аймак кыйроонун жана мыйзамсыздыктын ордосуна айланган. Бул жерде эч кандай коммуналдык кызматтар иштеген эмес. Көчөлөр жана үйлөрдүн подъездери бандиттердин бийлигинде болуп, тургундар ал жактан качканга шашышчу. Шаар бийлиги көп убакыт бою кичи районду сактап калууга аракет кылып, бирок акырында тургундарды көчүрүү жана кварталды бузуу менен аяктады. Универсалдуу категорияга Сингапурдун социалдык турак жай системасы кирет. Мында жергиликтүү тургундардын 80%тен ашыгы ушул типтеги батирде жашайт. Сингапурда социалдык турак жайларды ээлеген адамдардын арасында жакырчылыктын чегинде жашагандар өтө эле аз. Бул турак жай мамлекеттин менчиги болуп саналат жана ал турак жайдын эң арзан түрү. Бул батирлер борбордук камсыздандыруу корунун финансылык колдоосу менен сатып алууга да кеңири колдонулат. Сингапурда социалдык турак жайды сатып алуу үчүн сатып алуучу төмөнкү шарттарга жооп бериши керек. Сингапурдун жараны болушу шарт. Аны үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында Сингапурдун жок дегенде бир тургуну же жараны болушу керек. 21 жаштан улуу болушу шарт. Үй бүлө кирешесинин максималдуу чегин канааттандыруу. Социалдык турак жай маселесин чечүүгө ар кайсы мамлекеттердин ар кандай саясаты бар. Ал эми Кыргызстанда абал кандай болду экен? Жеткиликтүү социалдык турак жайдын жоктугунан көптөгөн жакыр адамдар эң арзан батирлерди же үйлөрдү ижарага алууга аргасыз болушат. Алардын абалы мышык ыйлагыдай. 21-жылдын күзүндө Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуроев социалдык турак жай боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Бул мыйзам биздин өлкөнүн кедей кембагалдары үчүн өтө зарыл болсо да, азыркыга чейин кабыл алына элек.